автордук укукка кирет, ошо. Окумуштуулардын автордук укуктарын коргоо боюнча эл аралык семинар уюштурулду. Оштуу менен интеллектуалдык менчиктин укуктары жана объектилери менен бүтүмдөрү кайра иштетүү боюнча улуттук координациялык борбор ассоциациясынын өкүлчүлүгүнүн кызматташуусунун алкагында санариптик технологияларды өнүктүрүү контекстинде окумуштуулардын автордук укуктарын коргоо темасында эл аралык семинар уюштурулду. Оштуунун профессорско-преподавательский состав деп коет, кандай илимий чыгармалар бар. Ошол илимий чыгармаларда азыр санариптештирүү жаатында кантип өздөрүнүн блокчейн технологияларга өзүнүн илимий иштерин салса болот. Круглый стол ошол жөнүндө болду. Ошол баягы авторлорго санариптештирүү укуктарын биз бүгүн түшүндүрүп бердик. Мы разработали инструменты, свои цифровые современные инструменты, которые работают в том числе на блокчейн, для того, чтобы помочь кыргызским правообладателям, авторам защищать свои произведения, сохранять их и монетизировать. И, надеюсь, круглый стол поможет в этом, и это будет не последнее наше совместное мероприятие. Семинардагы тренер баяндамачылар интеллектуалдык менчик боюнча улуттук реестринин башкы директору Трубар Николай, Кыргыз Республикасында Фонмикс өнүктүрүү боюнча директор Буняк Виктор, интеллектуалдык менчик укуктары жана объектилери менен транзакцияларды кайра иштетүү боюнча улуттук координациялык борбор ассоциациясынын Кыргыз Республикасында өкүлчүлүгүнүн директору Турсун Алиева жана кеңешчиси Сыдыкова билим берүү тармагындагы блокчейн технологияларын колдонуу, илимпоздордун автордук укуктары, ошондой эле илимий эмгектерди сактоо үчүн санариптик платформалар, санариптештирүү шартындагы илимий эмгектердин авторлорунун ролу, глобалдашуу шартында илим мейкиндегиндеги интеграциялар жөнүндө баяндама жасаш жана санариптик трансформациянын алкагында илимий эмгектердин авторлорунун укуктарынын көйгөйлөрүн талкуулашты, маек курушту.